Ондогон жылдар бою Улуу Британиянын саясий системасында эки партия үстөмдүк кылып келген. Алар оңчул консерваторлор жана солчул лейбористтер. Албетте мындан тышкары кичирээк да партиялар бар. Мисалы Түндүк Ирландия жана Уэльс аймагынан чыккан партиялар. Бирок алардын колдоочулары негизинен айтылган аймактарда чектелет. Жана бул партиялардын лидерлери, премьер-министр катары шайланууга тарапкерлери жетишсиз. Бирок саясий системада өзгөрүүлөр болду. Британиялыктар кичирээк партияларды колдоп калышты. Мисалы улутчул Плайд Камери же Уэльстин улутчул партиясы шайлоодо салыштырмалуу көбүрөөк добуш алып калды. Ошондой эле Шотландиянын улутчул партиясынын таасири да өсүп, эми алар бул шайлоодо орчундуу роль ойнойт деп айтылууда. Бул партия лейбористтерди колдоп же колдобой койгонуна жараша жаңы премьер-министр ким болору чечилет. Өткөн жылы Шотландиянын улутчул партиясы Британиянын курамында калуу же андан бөлүнүп, көз карандысыз өлкө болуу маселесин көтөрүп, референдум өткөргөн. Шайлоодо утулуп калганы менен партия көз карандысыздыкты кайрадан көтөрүп чыгышы мүмкүн. Андан тышкары ашынган улутчул ЮКИП партиясы да күч алып, лейборист партиясынын колдоочуларын тартып алып, бийликтеги консерваторлор партиясынын Европа биримдиги тууралуу позициясын сынга алган. Консерваторлор аргасыздан Европа биримдигинде калуу тууралуу референдумду кийинки мөөнөткө жылдырган. Бул референдум орун алса, Британия Европа биримдигинен чыгып калышы мүмкүн. Эми Британияда экиден көп партиялар колдоо таап, Вестминстерде коалициялык өкмөт түзүү өлкөнүн саясий системасында адатка айланган көрүнүш болуп калышы ыктымал.